Biz sizlerge ötken sabaklarda aytып öttük elek. Adam balası aç kalsa tamaqtanууга muhtaç, çаңкаса su içkenge muhtaç, su içpese kıynalıp kalat, çıday albayt. Köp iştep же ойноп чарчап калса эс алууга muhtaç, укташ керек. Эми ошондой эле жеп ичкенден кийин ошол биз жеген азык оокаттар денебизге пайдалуу нерсеси биздин денебизге азык болуп калгандан кийин калганын калдыктарын чыгарып салуу дагы бир муктаждык. Бул муктаждык айбандарда дагы бар, адамдарда дагы бар. Эми бул муктаждыкты айбандар өз жолу менен бүтүрөт, мусулман эместер өз жолу менен бүтүрөт, мусулмандар эсе өз ден соолугуна пайдалуу болсун, зыяндуу болбосун жана ошол кажет бүтүрүү дагы бир сооп болсун деп сүннөткө ылайык даарат сындырат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам биз сиздерге намаз окуганды үйрөткөндөй даарат алганды жана дааратканага баргандын жол жобосун дагы үйрөткөн. Эгер ошого ылайыктуу дааратканага барсак, биринчисинен биздин өзүбүзгө пайда, ден соолугубузга пайда. Өзүбүздүн ден соолугубузга пайда. Экинчиси, биз сүннөткө амал кылып канча деген соопторду алып жаткан болобуз. Үчүнчүсүнөн биз айбандарга жана мусулман эместерге окшоп калбайбыз. Бул дүйнөдө биз менен чогуу периштелер да жашайт, биз менен чогуу жин шайтандар дагы жашайт. Бирок бири-бирибизди көрбөйбүз, бири-бирибизге тийишпейбиз. Периштелер бизди көрөт, биз аларды көрбөйбүз. Жин шайтандар бизди көрөт, биз аларды көрбөйбүз. Эми жин шайтандар дагы жашай турган бир жер суранганда Аллах Таалам аларга даараткананы, банияларды, мусуркаларды, таштарды таштай турган жерлер, ошондой жерлерди аларга турак жай кылып берген. Жей турган азык оокат сураганда бисмилlah айтпай жеген азык оокат силердики дагы кошулуп жей берсеңер болот деген. Ошондуктан кажет болуп дааратканага, мындайча айтканда туалетке киргиңиз келип калса, алгач ал жерди бошотуш керек, тазалаш керек. Ошондуктан дуасын окуп алсак, периштелер биз кирерден мурда даараткананы биз үчүн таптаза кылып, жин шайтандардан тазалап коет, сен таптаза дааратканага киресиң. Дуасы бисмиллахи Аллахумма inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Эми биздин жасаган ар бир кадам, койгон кадамды Аллахтын жардамы менен, Аллахтын аты менен киремин. О Аллахым, мени ургачы жана эркек жиндердин жамандыгынан сакта деп пана тилеп, жараткандан бизди сактасын, коргоосун тилеп, анан киребиз. Эми дааратканага киргенде төмөнкү сүннөттөргө амал кылсак, ден соолугубуз сак болот. Биринчиси кара, баш кийимчен кирүү. Шайтан менен жиндер адамга зыян бергиси келсе, зыян берүүнү кааласа, адам баласынын ошол башынын ортосунда чачынын тоголок жери бар го, ошол жерден зыян берет. Ошондуктан баш кийим менен кирсең, башыңа бирдемге кийип дааратканага кирсең, тосуп койгон болосуң, кире албайт. Пайдабы? Пайда. Азыр канча көбөйүп кетти. Жин кирди, жин урду, айнып калыптыр, жинге окутуш керек. Ошонун баардыгынан сак болобуз. Эгер жиндердин үйүнө кирип жатканда дуасын окуп, баш кийим менен кирсек. Экинчиси бут кийим менен кирүү. Эми силердин үйүңөрдөгү даараткана таптаза болушу мүмкүн. Бул жердеги дааратканалар дагы таптаза. Бирок негизи өзү дааратканага көп адам киргенден кийин кичине таза эмес болуп калат. Анын ичине жылаңайлак кирсең, адамдын денеси өзү
ар дайыма тап-таза туруш керек. Плас нерселер, нажас нерселер денеге жугуп калбаш керек. Ошого даратканага атайын бут кийим коюп койгонбузбу? Ошол бут кийимди кийип кирген жылаң айлак кирген жакшы эмес. Үчүнчүсү, дуасын окуп кирүү, дуасын баарыңар жатка билесиңер деген жакшы ойдомун. Билбегендер бүгүн жаттап алалы. Анан сол бут менен кирүү. Себеби оң менен солдун айырмасы бир бар. Учурашканда сол колу менен учурашсаң, эмне дейт? Оң колуң сынганбы дейт. Оң кол менен учурашпайсыңбы дейт. Ошондуктан оң сол дегенде оң өйдөрөөк турат, сол төмөнүрөөк турат. Оң бут менен биз үйгө киребиз, мечитке киребиз, медресеге киребиз. Оң бут менен бирөөнүн үйүнө конокко барганда киребиз. Сол бут менен эсе дааратканага киребиз. Себеби үй менен даараткана бирдейби? Жок. Даараткана деген кичине таза эмес жер. Дааратканага киргенде сол бут менен киребиз. Анан кыблага жүзүн жана артын салып отурбу. Биздин өлкөдө, Кыргызстанда кыбла кайсыл тарапта? Күнбатыш тарапта. Ошондуктан биз күнбатышты карап же күн чыгышты карап отурсак, адепсиздик болуп калат. Ушул жакты карап намаз окуп, анан ушул жакты карап даарат сындырсак, заара кылсак, бул адепсиздик болот. Мусулман ушунчалык чыныгы, терең, адептүү инсан болот. Эч ким көрбөгөн жерде дагы адепти сактап, кыбланы карап же кыблага артын салып отурбайт. Бул жакты карап отур же бул жакты карап отур, кыблага жүздөнүп же артын салып отурбоо керек. Эмнеге? Урмат сый бар. Урмат сый өтө баалуу нерсе туугандар. Бирөөдү урматтасаң, сыйласаң канча сүйүнөт. Аллах ыйык кылган Каабаны дагы урматтап сыйлаш керек. Дааратканада такыр сүйлөбө. Дааратканага кирип алып, эки дос же мектепте классташтар жанаша дааратканага кирип алгансыңар. Анан сен качан чыгасың? Мен азыр бүтүп калдым, азыр чыгам. Каяка барабыз анан? Футболго барам. Же кече футбол жакшы болду эле. Экөөсү дасторкондо отурганда эле сүйлөшүп отурушат. Дааратканада сүйлөшпөш керек. Себеби биздин оң жагыбызда бир периште бар. Сол жагыбызда бир периште бар. Ал периштелер эмне кылат? Биз жасаган жакшы иштерди жана жакшы эмес иштерди жазып турат. Бирок биз дааратканага кирерден мурда алар эмне кылат? Сыртта калып калат, кирбейт. Себеп даараткана алар үчүн ылайыктуу жер эмес, таза эмес. Жыты да жакпайт. Эми биз даараткананын ичинде болбой эле сүйлөшүп олтурсак, алар эмне кылат? Аргасыз болот. Кирип биз жасаган нерселерди, сүйлөгөн сөздөрдү жазууга. Эми биз ошончолук таза болгон периштелерди дааратканага кирүүгө аргасыз кылганга себеп болгондугубуз үчүн периштелер бизге жаман сөздөрдү айтат. Разы болбойт да. Ошондуктан такыр сүйлөшпөө. Эгер чындап эле кажет болуп калса, ушунчалык керек кажет болуп калды, элестеп дааратканага кирип алып турсаң, шашып эле, бирок кагаз жок, даарат кагаз жок, суу дагы жок. Эчтеке жок. Анан сыртта досуң турат. Такылдатсаң, не болду дейт? Кагаз десе болот. Себеби бул эмне керек? Жөн отуруп сүйлөшкөн болбойт. Бирок сүйлөшпөгөн абзел. Тике туруп заара кылбоо. Койлор, уйлар, жылкылар, төөлөр, жираф, такыр отура албайт. Элестеткиле отуруп заара кылып жатса. Отуралыбы? Отура албайт. Эми айбандар өзүнчө макул. Алар айбан, акыл эси жок. Бирок мусулман эместер дагы акыл эси бар, отура алат, бирок алар дагы отурбайт. Мусулман жигит отуруп даарат сындырат. Заара кылганда дагы отуруп. Бул биринчисинен биздин ден соолукка пайда. Отуруп заара кылганда табарсыгыңыз бүт кысылып, табарсыктын ичинде бир тамчы дагы заара калбай баары сыртка чыгат. Эми туруп алып заара кылгандачы, табарсыктын ичинде табарсыкта бир аз заара калып калат, анан чыгып алып туруп чуркаганда эмне болот? Денеге сиңип тарап кетет дагы, зыян болот.
ошол зыянга учурап калбасын үчүн 14 кылым мурда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам отуруп зара кылууну үйрөткөн. Отуруп зара кылабызбы? Анан сол кол менен истинжа, ички дарат кылуу. Дарат кагазды колдонгондо дагы, суу менен жууганда дагы сол колду иштетүү. Себеби макул андан кийин жуасың, бирок баары бир оң колду иштетип койсоң, элестет нан жеп жатканда оюңа келип кетсе, бирөө менен учурашканда ыңгайсыз болот. Ошондуктан жакшы нерселерге оң колду иштетебиз, учурашканга, нан жегенге, тамак жегенге, жазганга сол колду ошондой нерселерге иштетебиз. Оң колду иштетпөө. Оң бут менен чыгуу, даратканадан чыкканда оң бут менен, себеп дараткананын сырты ичинен жакшыраак. Ошондуктан оң бутту биринчи сыртта коюп, анан даратканадан чыккан дуасын окуу. Шашырыш болуп, аябай шашырыш болсоң, убакытың аз болсо, кыска дуасы бар. Гуфранака. О Аллах, мени кечир дегени. Дараткананын ичинде ушунча убакыт отурдум, зикир кылбай, Куран окубай, бош убакыт кетирдим, ошого мени кечир. Эми узунураак дуасы Алхамдулиллахиллази азхаба аннил аза ва афани. Менден кыйынчылыкты кетирип жеңилдик берген Аллахка шүгүрлөр, мактоолор болсун. Эми кара, Аллах кечирсин, Аллах сактасын, сууду ичтиң, тамакты жедиң, бирок чыкпаса, эмне кыласың? Дарат канага бардың, бирок бир тамчы да зара чыкпай койсо, кыйналасыңбы? Канчалык кыйналасың, я Аллах, адам чыдай албайт. Анан докторго барып, доктор бир жерин тешип коюп туруп, пакет карматып коет анан. Аллах сактасын. Бирөөгөр мисалы өтө суу көп ичип, ушундай каттуу зара кылгысы келип калса, уруксат сурайт. Мектепте болсоң, мугалимден сыртка чыгып келсең болобу? Макул. Чуркаган бойдон баратасың. Жолдо бирөө сени токтоп турса, токтобойсуң. Себеп убакыт жок. Даратканага ушундай чуркап барсаң, дараткананын эшигин ачканда ичи бош болсо, адам болбосо, оготер сүйүнөсүң. Ичине кирип, дуасын окуп, сол бүт менен кирип, баш кийимиң бар, ичине кирип, эшикти жаап туруп, ушундай отуруп зара кылганда канчалык жеңилдейсиң? Бесплатный, бекер. Чыкпай калса, доктор канча акча десе бересиң да. Ошого алхамдулилlah, жедирген дагы Аллахка шүгүр. Жегенден кийин ошол балет, ыплас нерсе ичибизде калбай, ошону чыгарууга жеңилдик берген Аллахка дагы мактоолор болсун деп, мусулман адам айбаннан жана мусулман эместерден айырмаланып туруусу үчүн тамактанганда дагы, уктап эс алып жатканда дагы, жана ошондой эле жада калса, даратканага киргенде дагы өзгөчөлөнүп туруусу керек. Азыр айттык, ушул сүннөттөргө амал жасасак, биринчи кимге пайда болду? Өзүбүздүн. Канчалык жин, шайтандан, баледен, оорудан, сыркоодон, нажастан сак калдык да. Анан бул маданият. Бул бир тазалык, гигиена. Дин, ислам тазалык үстүнө негизделген, тазалыкка курулган. Адамдын жүрөгү да таза болуш керек, денеси да таза болуш керек. Сүйлөгөн сөзү да, бойлогон ою дагы. Ошондуктан азырга чейин дагы бардыгыңар ушул сүннөттөргө ылайык даратканага кирип чыгып жүрөт деген жакшы ниетте, жакшы ойдобуз. Эми азырга чейин эгер кимдир бирөө кайсыл бир сүннөттү, эрежени аткарбай, байкабай, билбей жүргөн болсо, эми мындан ары мен дал ошол сүннөткө ылайык аткарамын деп ниет кылсак, биз Аллах буйрса өзүбүздүн ден соолугубузду сактаган болобуз, сүннөткө амал кылган болобуз. Учурда биз ата-энебизге ден соолуктуу балдар болсок, канча жакшы. Окуп жатабыз, ден соолуктуу окуучулар болсок, келечекте ден соолугу мыкты болгон бир ата болсок, ден соолугу мыкты болгон бир жаран болсок, бизден элге да, жерге дагы пайда болот. Аллах сактасын.
түрдүү ооруларга, өзүбүздүн этиятсыздыгыбыздан бир илдеттерге чалдыгып калган болсок, ата-энебиз да кыйналат, өзүбүз да кыйналабыз. Ошондуктан ислам дининде айтылган нерселер биринчисинен биздин өзүбүздүн ден соолугубузга, бул дүйнөбүзгө пайдасы болсун үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан. Мындай деп ойлобогула, пайгамбарыбыз ошо оюна келген нерсени айтып кое берген, Аллах кечирсин. Жок, Аллах Таала ыйык Кур'анда айтат: "Ва ма янтиqu анил хава ин хува илля вахью юха". Пайгамбар өз каалоосу менен эле сүйлөй берген эмес, Аллах дилине салган нерсени силерге айткан. Пайгамбарыбыз айткан ар бир нерсе терең ойлонуп, терең иликтенип айтылган пайдалуу гана нерселер. Мисалы кара, дааратканага киргенде мынтип отургула деген жокпу? Мынтип отуруштун бул кыйын да, пайдасы деле жок. Дааратканага киргенде мынтип отургула деген жокпу? Дааратканага киргенде чындап эле реальный пайдасы бар нерселерди айтты. Отуруп заара кылгыла, сол бут менен киргиле, колуңарды жуугула. Пайдасыз жана акылга сыйбай турган нерселерди айткан жок. Ошого амал кылабызбы буюрса? Мусулман адам, мусулман дегени моюн сунган инсан деп которулат. Аллахка моюн сунабы же өзүнүн напсисине, шайтангабы? Аллахка моюн сунган болсо, Аллах Таала бизге кандай деп буйрган? Үйдө ата-энебизге, мектепте мугалимдерге, жумушта жумуш жетекчиге, өлкөдө өлкө падышасына баш ийүүнү Аллах буйрган. Мусулман ошондой жигит, ошондой инсан болот. Үйдө атасын айтканын, макул ата, сиздин бир ооз сөзүңүз деп атасын угат. Мектепте мугалимди угат. Өлкөдө падышанын сөзүн, өлкөнүн мыйзамдарын угуп, баш ийип жашаган адамды мусулман деп айтат. Ал эми башаламан болуп, өзүнүн напсине ээрчип, ата-энесин да укпай, мугалимдерди да укпай, өлкөнүн мыйзамдарын да сактабай жашаган адамды мусулман деп айтуу кыйыныраак. Ошондуктан мусулман кичипейил, мусулман итаатчыл. Итаат дегенде дагы үйдө ата-энеге, мектепте мугалимге, өлкөдө падышага жана мыйзамдарга баш ийет. Көрүнгөнгө да баш ие бербейт. Мусулман адам көрүнгөнгө баш ие бербейт. Өкүмдарга баш ийет. Өкүмдар ким экен? Үйдө ким? Ата. Мектепте ким? Мугалимдер, директор. Өлкөдө ким? Падыша, президент, мыйзамдар. Ушуларга баш ийет. Мындан башка бирөө келип туруп сага бир нерсени айтса, сен баш ийбейсиң. Эмнеге? Сен кимсиң? Ата-энемсиңби? Же мугалим директорсуңбу? Же жумуш жетекчисиңби? Же президентсиңби? Жок. Мен Аллахка баш ийем. Аллах мага үйдө ата-энеге, жумушта жетекчиге, мечитте имамга, өлкөдө падышага, мыйзамга баш ий деп айткан. Сен ушунун кимиси болосуң? Мен жөн элеге баш ийбейм мен. Ошого башаламан болбойт мусулман. Итаатчыл болот. Элестет, эртең сен болоң да сага баш ийсе, кандай жакшы. Муну силер азыр элестете албайсыңар го эми. Балдарыңар, өзүңөр баласыңар да себеби. Балдарыңар болсо, анан балдарыңарды, балам сен мындай кыл десе, макул ата, сиздин бир ооз сөзүңүз десе, ушундай жыргап каласың да. Мугалим болсоң, мектепте балдарды, ай, азамат балдар, эртең ушул сабакты жаттап келгиле десе, барыңар, макул деп жаттап келсеңер, канча сүйүнөт. Силер эгер жумуш жетекчи болсоңор, кол астыңардагы баары кечикпей убагында жумушка келсе, убагында жумушту бүтүрүп үйгө кайтса, жумуш убагында адил аманатчыл болуп жумушту сонун аткарса, канчалык жыргайсыңар? Итаат. Ал эми Аллах сактасын, үйдө атасына баш ийбей, мектепте мугалимге баш ийбей, жумушта жетекчиге баш ийбей, мамлекетте мыйзамга баш ийбей жүргөн адамдар бул жакшы балдар болбойт. Ошон үчүн кааласаңар келечекте ийгиликке ээ болууну, анда мусулман бололу. Нагыз сонун, чөтки
мыкты, азамат мусулмандардан бола алады. Болобузбу иншалла? Аллах таалам баарыбызды айтылган нерселерге, уккан нерселерибизге амал кылуучу мусулман жигиттерден